Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев кабарлады. Анын айтымында өткөн жумада 1 май райондук соту Жээнбековду тергөө абагында кармоо тууралуу бөгөт чарасын узарткан эмес. Мындай чечим быйыл декабрда күчүнө кирген жаздык процессуалдык кодексине ылайык кабыл алынган. Равшан Жээнбеков 2019-жылы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. 2020-жылы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда бошотулган. Бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл 5-августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Ал камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырган. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев кызматынан кетүүсү боюнча арызын жазды. Анын кызматтан кетүүсүнүн башкы себеби өлкөгө алынып келинип жаткан уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо боюнча мыйзамдык кабыл алуудагы кыйынчылыктар деп айтылды. Эске салсак, буга чейин импорттук техниканы ташууда ыңгайлуу шартты түзүү үчүн мобилдик аппараттарды идентификациялоо талабы коюлган. Анда сырткары мобилдик операторлор мамлекеттик Кыргыз Телеком компаниясына уюлдук түзүмдөр тууралуу маалыматтарды сактап, байкап тургандыгы үчүн атайы төлөм жүргүзүп турушу керек болгон. Маселе Түркия жана Ливандан алып келине турган мобилдик каражаттар жөнүндө жүрүүдө. Азыр божомолдонуп жаткандай бошоп калган бул кызматка учурда президенттин санариптик өнүктүрүү бөлүмүн жетектеп турган Таалайбек Байтереков коюлушу мүмкүн. Байтереков өзү бул маалыматты төгүндөдү. Ысык көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги административдик комплекс курулат. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Каражаттарды рационалдуу пайдалануу, унаа жолдорун бошотуу жана борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн Ысык көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс куруу чечими кабыл алынды. Учурда анын максаттуулугу боюнча маселе каралууда деп айтылат маалыматта. Президенттик администрация Кыргызстанда эгемендик жылдары бир да административдик имарат курулбагандыгын эске салды. Учурда Ысык көл мейманканасын бузууну Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Имарат көп жылдан бери колдонулбай, эскирип авариялык абалга келгенин, аны мындан ары пайдалануу кооптуу экендиги айтылган.